Приветствую, друзья! Уходит 2025 год. Салам, достор. 2025 жыл аяктап баратат. Бул жыл дүйнө жүзүндөгү, анын ичинде Кыргызстандагы демократияга жана сөз эркиндигине оор сокку урган жыл болду. Бүгүн биз коопсуздугубуз үчүн мекенден чыгып кетүүгө аргасыз болгон, бирок ишин улантып жаткан кыргызстандык журналисттер жыл жыйынтыгын чыгарууну чечтик. Биз иштеп жатабыз. Бийликтин мыйзамсыз иштерин каттап, Кыргызстанда сөз эркиндиги дагы эле баардай актуалдуу жаңылыктарды айтып келебиз. Сиздерге жыл жыйынтыгына арналган маегибизди сунуштайм. Ага Клоп медиадан Анна Капушенко, Тандыр медиадан Дмитрий Ложников, Темиров лайвдан Болот Темиров жана Новые лицадан мен Лейла Саралаева катышабыз. Талкууну бизге жакын темадан, быйыл журналистика кандай өзгөргөнүнөн баштоону сунуштайм. Дүйнөлүк, аймактык жана ички тенденцияларды, алардын Кыргызстанга тийгизген таасирин талкуулайлы. Алгач сөздү Болот Темировго бергим келет. И первого я попрошу высказаться Болота Темирова. В Кыргызстане, в первую очередь, это продолжение. Кыргызстанда биринчи кезекте бийликтин репрессиялык саясаты уланууда. Ар кандай сурактар, камоолордо токтогон жок. Быйыл биз муну Клоп медиа редакциясынын журналисттеринин камалышынан жана социалдык тармактарда өз оюн жазган адамдардын суракка алынышынан көрдүк. Негизинен дүйнөлүк тенденция да ушундай. Диктатордук режимдер сөз эркиндигине басым жасоону улантууда. Андыктан ал өлкөлөрдүн журналисттери жана жалпы эле редакциялар менен ЖМКлар журналисттер куугунтукка алынган жаңы доордо туруштук берүү аракетин көрүп жатышат. Тенденциялар ушундай. Ну вот такие тенденции, в принципе. Дмитрий, вы что скажете? Ну, я буду говорить как бы с позиции своей редакции, которую закрыли. Мен жабылган өз редакциямдын атынан сүйлөйүн. Болот Темировдун сөзүнө улай апрель редакциясын жабышты. Жалпы тенденция ушундай. Эркиндиктин тар коридору бар. Жана ал кыргызстандык журналисттер үчүн барган сайын тарып баратат. Бул чектен чыккандар куугунтукка алынууда. Бийлик тигил же бул редакцияны коридордон чыкты деп кандай негизде чечерин жана алардын логикасын түшүнүү кыйын. Анткени ал эч кандай акылга сыйбайт. Ошондуктан журналисттер дайыма мина талаасында жүргөндөй болушат. Жана эртең эмне болорун билишпейт. Клоп медианын мисалын алсак, алар тынч эле иштеп, иликтөөлөрүн жана башка иштерин жүргүзүп келишкен. Жетекчилик баары жайында болот. Катардагы кызматкерлерге, операторлорго, айрыкча бухгалтерлерге тийишпейт деп ишенсе керек. Бирок эч ким күтпөгөн окуя болуп, алар минага кабылышты. Муну көрүп башка редакциялар, анын ичинде биз да жыйынтык чыгардык. Апрель редакциясына жумшагыраак мамиле кылып, мурдагы кызматкерлерди суракка чакырышты. Клоптун абалын түшүнүп, биз соттун чечимин аткарабыз. Апрелди жабабыз дедик. Бирок биз анын ордуна Тандыр медианы ачарыбызды айткан эмеспиз. Анткени ошол кезде муну эч ким билбеши керек болчу. Биз ишти уланттык жана мүмкүнчүлүк барда иштей беребиз. Мен үчүн эң негизгиси кыргызстандыктар альтернативдүү, Кыргызстандагы ЖМКлар чыгара албаган маалыматтарды алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушу керек. Не могли получать ту информацию, которую не публикуют СМИ, находящиеся в Кыргызстане. Спасибо за ваше мнение. Анна, пожалуйста, вам слово. Мне так нравится оптимизм Дмитрия касательно коридора свободы. Дмитрийдин эркиндик коридору тууралуу оптимизми сонун экен. Бирок менимче Кыргызстанда мындай коридор медиа үчүн эле эмес, жөнөкөй жарандар үчүн да калган жок. Биз азыр журналисттердин куугунтукталышын гана эмес, социалдык тармактардагы пикири үчүн жөнөкөй адамдардын жапырт суракка чакырылып жатканын көрүп жатабыз. Вызовы на допрос, причем массовые, за мнение в соцсетях, да? И мы это увидели очень ярко, когда был... Муну электр жарыгына байланыштуу көйгөй жаралганда да аны байкадык. Эл бул тууралуу жаза баштаганда, аларды жапырт суракка сүйрөй башташты. Ошондуктан эркиндик коридору деген баа мага өтө эле оптимисттик көрүнөт. Тилекке каршы биздин редакцияда пессимисттин ролу дайыма мага тиет. Ал эми дүйнөлүк журналистикадагы өзгөрүүлөргө келсек, көз карандысыз деп эсептелген долбоорлорду каржылоо кескен кыскарууда. Бул албетте Трамптын аракеттерине байланыштуу жана жалпы журналистикага чоң сокку урууда. Бул
бул көрүнүш Кыргызстанга да таасирин тийгизип жатат. Борбор Азиядагы диктаторлор өздөрүнүн күчүн сезип, журналисттерди ого бетер куугунтуктоого өттү. Алардын колдору чечилди десек болот. Ошондой эле жасалма интеллекттин журналистикага тийгизген таасирин унутпашыбыз керек. Азыр ишенүү кыйын болгон маалыматтар абдан көп. Ал жасалма интеллект тарабынан жаратылганбы же чыныгы кадырбы айырмалоо кыйын. Журналисттер маалыматты кантип тастыктоо жана аныктоо керек деген олуттуу көйгөйгө туш болушту. Факт-чекинг маселеси биринчи планга чыкты. Бул видео же сүрөт чын эле чыныгыбы деген суроо биринчи орунда турат. Бул биздин ишибизди абдан оорлоштурат. Жыйынтыктап айтканда, Кыргызстанда репрессия күчөдү, дүйнөдө абал начарлоодо. Ага кошумча жасалма интеллекттин чакырыктары бар. Жалпысынан алганда биздин кесип азыр кыйла оор кырдаалда На турат. самом деле, мне кажется, в достаточно сложной сейчас ситуации находимся. В целом, вся профессия, да? Я добавлю, что авторитаризм... Мен кошумчалай кетейин. Авторитаризм Кыргызстанда жана бүткүл дүйнөдө күч алууда. Бардык өлкөлөрдө бийлик ЖМКларды дээрлик толук көзөмөлгө алууга өтүүдө. Мамлекеттик медиалар бийликтин пропаганда куралына айланып. Ал эми Кыргызстандагы көз карандысыз кесиптештерибиз катуу кысым алдында иштөөгө мажбур. Жыл башында Садыр Жапаров Илон Масктын азаттык жана Америка үнүн жабуу демилгесин колдогонун эске салгым келет. Ал кезде президент азаттык маалыматты бурмалап жатат деп билдирген. Демек, дүйнөлүк тенденциялар биздин авторитардык лидерлер тарабынан абдан кызуу колдоо таап жатат. Ошондой эле социалдык тармактарда жалган, жала жана кемсинтүү үчүн айып пул салуу мыйзамына кол коюлганын белгилегим келет. Бул коомдогу сын пикирлерди жана жалпы активдүүлүктү бир топ кишендеди. Ошондуктан бийликти сындап, мыйзамсыздык менен коррупция тууралуу азыр чет өлкөдө салыштырмалуу коопсуз жакта жүргөн журналисттер гана ачык айта алышат. Андыктан бүгүнкү биздин маегибиз дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы журналистиканын өзгөрүшүнүн түздөн түз натыйжасы. Менин пикирим ушундай. Эми кийинки теманы талкуулоону сунуштайм. Быйылкы жылы Кыргызстан үчүн эң маанилүү окуя кайсы болду? Года вот произошло в этом году и для Кыргызстана. Ну, было много очень новостей, да? Жаңылыктар аябай көп болду. Анна айткандай, Америка дүйнөлүк саясатка катуу таасир этет. Трамптын президент болуп, өз саясатын баштаганы диктаторлорду, анын ичинде биздикилерди да бир аз кубандырса керек. Бирок негизинен дүйнөдө түп тамырынан бери өзгөрүү болгон жок. Биз жөн гана былтыр башталган тенденцияларга көнүүгө аргасыз болуп жатабыз. Быйыл баарын кескин өзгөрткөн кандайдыр бир чоң окуяны эстей албайм. Бул бир нече жылдан бери уланып келе жаткан көрүнүш. Лейла айткандай, Кыргызстандагы медиалар чектелген шартта айла амалын табууга аракет кылууда. Ал эми өлкөдөн чыгып кеткен редакциялар өз көйгөйлөрүн чечүү менен алек. Анткени чет жакта жүрүп ишти кайра жолго коюу, өндүрүш процесстерин нөлдөн баштоо абдан оор. Ошого жараша ресурстардын жетишсиздиги да катуу сезилип жатат. Демек, бул жыл мурдагы репрессиялардын жана тенденциялардын уландысы болуп калды. Биз ушул башаламандыкта сактанып калууга аракет кылып жатабыз десем болот. Пытаемся выжить в этом хаосе, можно сказать. Дмитрий, какое бы вы важное и судьбоносное событие года назвали для Кыргызстана или для мира? Ну, вы знаете, обычно, когда говорят о каких-то важных и тем более... Адатта тагдыр чечүүчү окуялар деп жакшы нерселерди айтышат. Тилекке каршы Кыргызстанда жакшы жака өзгөртө турган тагдыр чечүүчү окуялар болгон жок. Тескерисинче, терс таасирин тийгизе турган окуялар болду. Мен белгилей турган биринчи нерсе бул энергетикалык кризис. Аны азыр ар кандай жол менен жашырганга аракет кылып жатышат. Бирок тилекке каршы бул кризис Кыргызстанды чындап басып калды. Муну баары сезди. Электр жарыгына чектөө киргизилгенде элдин нааразылыгы, мисалы, Трецте жана башка жакта катуу күчөгөнүн көрдүк. Эл башында аябай ачууланды. Бирок андан кийин коркунучтуу нерсе болду. Камакка алуулар, ГКНБга чакыруулар жана кечирим суратуулар башталганда элдин үнү басылды. Адамдарды өзүнүн адилеттүү пикирин айткан үчүн кечирим суроого мажбурлоо бул шумдук нерсе. Дагы бир тагдыр чечүүчү окуя орус пропагандасынын күчөшү. Намат телеканалынын ачылышында сөөгү үстүндө бийлегенде эле болушту. Алар согушту баштаган, агрессор өлкөнүн өкүлдөрүн кубануу менен тосуп алышты.
Путин келгенде Хан сарайдын тушундагы Украина элчилигин дубал менен тосуп койгону абдан символикалуу болду. Бул железный занавестин кичинекей бир бөлүгү бизде пайда болгонунан кабар берет. Бул өкүнүчтүү. Ошондой эле Садыр Жапаровдун кыргыздар башкаларга караганда жаман иштейт дегени мен үчүн абдан оор тийди. Өз элин минтип кемсинтүүгө болбойт. Кыргыздар сонун иштешет. Муну баарыбыз билебиз. Болгону башкаларды жалдаш арзаныраак түшөт окшойт. Бул келечекке терс таасирин тийгизе турган, чындап эле тагдыр чечүүчү, бирок кейиштүү көрүнүштөр. Это судьбоносные на самом деле вещи, о которых я говорю, потому что они будут отражаться на судьбе нашего государства в будущем, в ближайшие годы или десятилетия. Негативно отражаться, к сожалению. Полностью с вами согласна. Анна, ваше мнение? Касательно так называемого возврата в русский мир, да, потому что... Мен орус дүйнөсүнө кайтуу процессин тагдыр чечүүчү деп эсептейм. Согуш башталганда биз нейтралитетти карманабыз дешкен. Мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам кабыл алынганда Жапаровду мактаганбыз. Бирок жакында Путин келгенде баары өзгөрдү. Эл аралык издөөдө жүргөн адамды бизде чоң сый урмат менен тосуп алышты. Эдил Байсалов болсо, биз орус дүйнөсүнүн бир бөлүгүбүз деп чыкты. Демек Кыргызстан нейтралитетти карманбай калды. Дмитрий айткандай, Украинанын элчилигин жаап коюшканы биз Орусия менен кызматташтыкты күчөтө беребиз дегенди билдирет. Санкциялык акчалар келип турганда биз орус тилин көбүрөөк окуп, кыргыз тилин четке сүрөбүз окшойт. Биз толугу менен Орусиянын маалымат талаасында калдык. Анан аянттагы тиги жашыл бутка менин жинимди аябай келтирди. Ала Тоо аянты бул элдин жери. Ал жерде Кыргызстандын символу, туу, герб турушу керек. Манас турганы жакшы, макул. Бирок тиги түшүнүксүз жашыл бутка элдин кыжырын келтирип жатат. Бул дагы биздин Орусиянын таасирине ого бетер кирип баратканыбыздын терс белгиси. Все больше будем находиться во влиянии России, и это будет, мне кажется, негативно на Кыргызстан. Конечно. Вот удивительное у нас единодушие. Я бы тоже отметила, как... Мен силерге толук кошулам. Жылдын эң терс тагдыр чечүүчү окуясы бул ноябрда Путиндин келиши болду. Бул сапар менин баардык кооптонууларымды тастыктады. Кыргызстанда демократиядан чегинүү, сөз эркиндигин басуу жана жарандык коомду жок кылуу. Мунун баары Орусия менен Беларустун сценарийи менен кетип жатат. Мен буга Намат ТВнын ачылышын жана 1916 жылдагы үркүн окуялар боюнча конференция өткөрүүгө тыюу салынганын кошом. Мунун баары бизди кайрадан жамандык империясына даярдап жаткандай сезим калтырат. Это все подчеркивает, что нас готовят к возвращению в империю зла. К сожалению, вот такой вот я могу сделать вывод. Но Дмитрий уже сказал некоторые негативные тенденции года. Все-таки давайте тоже еще проговорим. Как вы думаете, какие негативные тенденции года можно отметить? Болот, пожалуйста, вам слово. Да, мне очень сложно, потому что я начинаю и... Оба, мага азыр сүйлөө кыйын болуп турат. Анткени мен сөздү баштап жатам. Кийин кесиптештерим сүйлөп жатканда мага жаңы ойлор келип, аттың муну айтпай калыптырмын, тигини унутуп калыптырмын деп ичимден катуу бушайман боло баштайм. Бирок жакшы жери, бизде талаш тартыш эмес, бири-бирибизди толуктаган маек болуп жатат. Мен айтар элем, негизги терс көрүнүш бул баары бир Кытайдын таасиринин күчөшү. Бийлик муну колдоп жатат. Алар инвестиция көбөйдү деп мактанышы мүмкүн. Бирок Кыргызстандагы азыркы бийлик модели инвесторлордун келишине эч кандай шарт түзбөйт. Биз иликтөөлөрүбүздө көргөндөй, көптөгөн инвесторлор жөн гана баш тартып жатышат. Анткени Кыргызстанда таза бизнес жүргүзүү үчүн укуктук негиз жок. Бул чет элдиктерге эле эмес, биринчи кезекте кыргызстандыктардын өзүнө да тиешелүү. Бирок Кытай үчүн жашыл коридор ачылган. Аларга өзгөчө шарттар түзүлгөн. Керек болсо Кыргызстандын элинин кызыкчылыгына каршы келсе да, Кытай жарандарына көбүрөөк мүмкүнчүлүк берилип жатат. Сандарды карасак, Кытай компаниялары эселеп көбөйүп жатат. Бир жагынан бул жакшы, өлкөгө кичине болсо да өнүгүү, импульс берет. Бирок экинчи жагынан бул келечек үчүн коркунучтуу белги. Кыргызстан бара-бара Кытай анклавына айланып баратат. Ал эми жөнөкөй кыргыз элинин келечеги бизди кубандырбайт. Мен муну терс көрүнүш деп баалайм. Негизи мен биринчи кезекте өзүбүздүн жарандарга шарт түзүп, анан чет элдиктерди чакыруу керек деген пикирдемин.
бирок Садыр Жапаров эң оңой жолду тандады. Тилекке каршы оңой жол дайым эле жакшы боло бербейт. Но Садыр Джапаров выбрал самый легкий вариант, но самый легкий вариант не всегда хороший. Анна, скажите, пожалуйста, какую самую негативную тенденцию года вы бы отметили? У меня два ответа, точнее две тенденции, я бы так сказала. Первая Менин эки жообум бар. Тагыраагы мен эки тенденцияны белгилейим келет. Биринчиси, биз Кыргызстанда адам укуктарынын улан начарлап баратканын көрүп жатабыз. Укуктарды кыргызстандыктардан акырындап тартып алган ар кандай мыйзамдар кабыл алынууда. Бул сөз эркиндигине да, жеке менчик укугуна да тиешелүү. Менимче үйлөрдү сүрдүрүп салуулар бул кыргызстандыктардын жеке менчик укугун одоно бузуу болуп саналат. Ушул эле катарда мен дагы бир окуяны айткым келет. Бул кыйноолорду алдын алуу борборунун жоюлушу. Буга баарыбыз тынчсыздандык. Азыр ар кайсы жактан кабарларды угуп жатабыз. Адамдар кыйноолор тууралуу айтып чыгууга аракет кылышат. Бирок муну жасоо барган сайын оорлошууда. Анткени муну көзөмөлдөй турган институттар жок калды. Бул абдан коркунучтуу көрүнүш. Жакында эле аялдар СИЗОдогу шартка, орой мамилеге даттанышты. Албетте, жаза аткаруу кызматы жок, бизде баары жакшы деп жооп берди. Алар калп айтышы мүмкүн. Биз бийлик дайыма эле чындыкты айта бербесин билебиз да. Ошондуктан кыйноолорду алдын алуу борборунун жоюлушу бул өтө терс көрүнүш. Анан албетте, адам укуктары жөнүндө сөз болгондо өлүм жазасын киргизүү аракетин айтпай кое албайбыз. Бул дагы абдан кооптуу маселе. Адам укуктары боюнча экинчи терс тенденция бийликтин аялдарга карата зордук зомбулукту өзүнө пиар кылып жатканы. Аялдарды өлтүргөн фемицид окуялары көп болду. Тилекке каршы Садыр Жапаров ИИМ менен биргеликте муну өзүнө пиар кылып жатат. Алар өлүм жазасын аялдарды коргоо деген шылтоого байлап жатышат. Бирок өлүм жазасы кылмыштуулукту азайтпай турганы эбак эле далилденген. Бул жерде башкача иштөө керек болчу. Менин эң катуу кыжырымды келтиргени аялдарга карата зордук зомбулук маселесин саясий күн тартибинде колдонуп жатышканы. Алар калкка биз муну силердин жыргалчылыгыңар үчүн кылып жатабыз деп басым жасоого аракет кылууда. Чындыгында биз түшүнүп турабыз. Өлүм жазасы аялдарды өлтүргөн кылмышкерлерге эмес, чындыкты айткан же элге альтернативдүү маалымат жеткирген адамдарга каршы колдонулушу мүмкүн. Мына ушул эки нерсе мени катуу тынчсыздандырат. меня вот эти две вещи, они очень сильно как бы беспокоят. Дмитрий, пожалуйста, а какую вы негативную тенденцию? Вы уже много назвали до этого, но все-таки давайте еще что-то, на чем-то остановимся. Мои коллеги уже назвали очень много негативных тенденций, но исчерпать их очень трудно, потому что их... Кесиптештерим көптөгөн терс көрүнүштөрдү айтышты. Бирок алардын баарын санап бүтүү кыйын. Мен түпкүлүктүү Бишкектик, 3-чү муундагы шаардык тургун катары, кезиндеги Фрунзенин тургуну катары, менин жүрөгүмдү катуу ооруткан нерсени айткым келет. Быйыл тарыхый, архитектуралык жана маданий мурастарды массалык түрдө жок кылуу башталды. Эң өкүнүчтүүсү, буга мамлекет өзү уруксат берип жатат. Биз муну түшүнүп турабыз. Тарыхый объекттердин тизмесинен бир топ имараттарды чыгарып салышты. Кээ бирин талкалашты, кээ бирин кейиштүү абалга жеткиришти. Мисалы, жогорку соттун имаратын алюкабонд менен каптап, анын баштапкы тарыхый жүзүн толугу менен жок кылышты. Бул мамлекеттик деңгээлдеги вандализм. Муну башкача артоого болбойт. Мен бул талкуулар кандай жүргөнүн билем. Маданият министри бул уят иштерге чыдабай кызматтан кетип калды. Анын ордуна президенттик аппараттан бир чиновникти коюшту. Ал бул ишти өзүнүн коркунучтуу логикалык аягына жеткирди. Эстеликтерди жок кыла башташты. Айтматов проспектисиндеги мозаиканы кандай жырткычтык менен талкалап салышты. Эч ким жоопкерчиликти алган жок. Баары бири-бирине шылтап кутулушту. Жалпысынан Бишкектеги кырдаал жалаң эле эстеликтер эмес, жашоо үчүн абдан ыңгайсыз болуп калды. Жол тыгындары, азайбаган өш, анан бийлик мактанган масштабтуу курулуштар. Биз түшүнүшүбүз керек. Бул мамлекеттик деңгээлдеги бизнес. Биринчи кезекте ушуну айтышыбыз керек. Ал жакта баягы эле чет өлкөлүк жумушчулар иштеп жатат. Анткени аларга аз төлөсө болот. Үйлөрдүн өздүк наркы арзан түшөт.
Мамлекеттик ипотекалык компания жана башкалар мындан пайда көрүш керек. Бул курулуштар Бишкектин абалын ого бетер оорлотот. Шаар тунчугуп калат. Бийликтин башкы планды өзгөртөбүз дегени кырдаалды ондобойт. Шаардын так ортосуна 30 кабаттуу үйлөрдү куруп жатышат. Миңдеген батирлерди курабыз деп, мамлекет шаардын келечегин ойлогон жок. Алар бир күн менен жашап жаткандай. Максаты батирлерди сатып, лаялдуу адамдардын маселесин чечип, аларды бийликке дагы да жакындатуу окшойт. Бул убактылуу гана максаттар. Келечекте мунун кесепети кандай болорун ойлонгон киши жок. Дагы бир терс көрүнүш. Бул элди ачык эле алдоо. Мисалы, эски Бишкек долбоорун алалы. Башында бизге, шаардыктарга сонун долбоорду көрсөтүшкөн. Баары кооз болот деп ишендиришкен. Эл ишенди. Чүй проспектиси 1 жылга жабылганына чыдашты. Эч ким нааразы болгон жок. Бирок аягында эмне болду? Таптакыр башка нерсе курулду. Бизди жөн эле алдап коюшту. Эми Камчыбек Ташиев келип, 3-чү кабатын сүрдүрөм деп упай топтоп жатат. Бул маселени чечпейт да. Башында убада кылынган долбоорду курбайсыңарбы? Түлеев силерге жакпаса кайра куруп берем деп сунуштаган болчу. Бизге жакпай жатат, кайра кургула. Тилекке каршы ушундай көз боемочулук бардык жерде болуп жатат. Эң жаманы, эл ушуга көнүп, моюн сунуп баратат. Вот такое тотальное надувательство происходит везде. И, к сожалению, что самое неприятное, что люди начинают привыкать смиряться с этим надувательством. Да. Даже не ропщут уже, можно сказать, да? Да. Я бы отметила негативную тенденцию, которую... Туура айтасыз. Элдин мүнөзү кулчулукка ыктап бараткандай. Мен Анна айткан терс тенденцияны дагы толуктап кетким келет. Бул мамлекеттин кызыкчылыгын бетке кармап, жарандардын жеке менчигин тартып алуу. Быйыл көптөгөн үйлөр, дубалдар, жол курабыз, жарык орнотобуз деген шылтоо менен түрттүрүлдү. Инвесторлор үчүн жер бошотуш керек деп, адамдарды көчөгө кууп чыгышты. Тилекке каршы бул бардык авторитардык режимдерге мүнөздүү көрүнүш. Укук коргоочу уюмдардын колу буту байланганы үчүн ММКлар болгон ишти жөн гана кабарлап коюудан башкага жарабай калды. Менимче бул көрүнүш дагы күчөйт. Мурункулар айткандай, бийлик төбөлдөрү гана байыт. Мунун баары бир чынжырдын звенолору. Бийлик элди ойлогон жок. Шаарды талкалап, өз жарандардын ордуна башкаларды иштетип, чет элдик инвесторлорго шарт түзүп жатат. Улуттук эч нерсебиз өнүккөн жок. Жалпысынан баарыбыз бир пикирде экенбиз. Вот такая негативная тенденция, в принципе, мы оказались все единодушны. Скажите, пожалуйста, а было ли какое-то событие, которое все-таки вселило в вас надежду? Булат, вот вам слово. Я верю в кыргызский народ, и очень было много событий, когда... Мен кыргыз элине ишенем. Элибиз жөнөкөй адамдар эрдик көрсөткөн окуялар абдан көп болду. Алар катуу басымга, кыйноолорго, сурактарга, коркутууларга жана социалдык тармактардагы каралоого карабай дагы деле эрктүүлүгүн көрсөтүп келишет. Алар багынбай, өз оюн ачык айтууга аракет кылып жатышат. Дмитрий айтып өткөн окуяны мисалга алсак болот. Бийлик уялбай туруп, зордоп жарыкка чектөө киргизди. Өздөрү кышка даярданбай калганын, бул өздөрүнүн чала иштегөн экенин айтышкан жок. Тескерисинче, мунун баарын элге шылтап, чыдагыла деген мамиле кылышты. Башында райондордо жарыкты саатта өчүрүп жатышты. Кийин 3 киловаттык чектөө киргизишти. Ошондо элибиз жараткан мемдер аябай көп болду. Дастан Бекешевдин меми эсиңердеби? Чайнекти сайса жары көчүп калып, кайра автоматты күйгүзгөнү бараткан видеосучу. Мына ушунун өзү да эрдик. Алар бийлик түзгөн бул түрмөдө рухий жактан туткунга айланып калган жок. Алар коркпой өз оюн айтып, бийликтин көптөгөн аракеттерине нааразычылыгын, каршылыгын ачык билдирип жатышат. В этой тюрьме, а реально высказывают свое мнение, показывают свое фи по отношению ко многим действиям властей. Да? Да, юмор, можно сказать, спасает кыргызстанцев и нас всех. Дмитрий, а вы
Что вселяет в вас надежду? А вы знаете, вот это в продолжение слов. Болоттун сөзүн улай айтсам, мени кубанткан нерсе Кыргызстанда Трецтин каттуу популярдуу болуп кеткени болду. Бул социалдык тармак 1 жыл мурун анча деле активдүү эмес болчу. Бирок быйыл биз сөз кылган терс көрүнүштөрдүн баарынан кийин Трец кадимкидей атырылып чыкты. Эл ал жакка топтолуп жаза баштады. Адамдар бири-бири менен сүйлөшүп, көйгөйлөрү менен бөлүшүп, ачык нааразылыгын билдирип калышты. Чынын айтсам, мына ушул нерсе мага үмүт берди. Андан башка деле эч нерсе жок Ну, окшойт. наверное, больше ничего. Аня, вы что скажете? У меня два, наверное, тоже ответа. Менин дагы эки жообум бар. Биринчиси, Садыр Жапаровдун өлүм жазасын катуу сүрөгөнүнө карабай, Конституциялык соттун таң калыштуусу бул маселени референдумга алып чыгууга болбойт деп айтканы болду. Мен түшүнөм, бул акыркы чечим эмес болушу мүмкүн. Бирок мен Конституцияны мыйзамды сыйлаган адам катары алардын чечимин негиздеп бергенине абдан кубандым. Алар себептерин даана жазып беришти. Ошондой эле Акыйкатчы институтунун да өлүм жазасына каршы чыкканы мени кубантты. Бирок баягы Конституциялык соттун чечимин кайра жокко чыгарууга жол берген мыйзам кабыл алынганы эсибизде. Ошондуктан бул жеңиш убактылуу эле болуп калышы мүмкүн экенин да түшүнүп турам. Бул мага үмүт берген биринчи окуя. Экинчи окуя түздөн түз клоптун ишине байланыштуу. Бул иште баары оор болду. Камоолор, кесиптештерибизге болгон басым. Бирок мени кесиптештеримдин эрдиги суктандырды. Алар сотто туруп, бизди күч менен коркутуп моюнга алдырышты. Бул жалган көрсөтмө болчу деп ачык айтууга күч табышты. Менимче бул өтө маанилүү. СИЗОдо жатып, ушунчалык катуу басым алдында туруп, чындыкты ачык айтып чыгуу чоң эрдик. Чынын айтсам, алардын бул аракети мени аябай шыктандырды. И как бы это на самом деле меня очень сильно вдохновило. Я бы отметила тоже один момент. Мен дагы бир учурду белгилей кетейин, ал Клопко байланыштуу. Клоптун сайтын жагууга негиз болгон экспертизаны жасаган эки эксперттин кылмыш жоопкерчилигине тартылганы. Аларды коррупцияга айыптап чыгышты. Демек, бичине болсо да адилеттүүлүк орноп, чындык жеңди десек болот. Бул мага бумеранг мыйзамы чындап эле иштейт экен деген үмүт берди. Экинчи жагынан мен дүйнөлүк кырдаалды карап салыштырып көрдүм. Сөз эркиндигине басым, демократиядан чегинүү жалаң эле бизде эмес, ал тургай АКШда да болуп жатканын көрдүм. Алардын президенти да популисттик сөздөрдү сүйлөп жатат. Ошондо түшүндүм. Көрсө, биздин кыргыз тажрыйбабыз уникалдуу эмес тура. Бул бүт дүйнө жүзүндөгү терс тенденция экен. Бирок мени кубантканы биздин жарандык коом менен журналисттердин туруктуулугу. Биз бул өзгөрүүлөргө катуу каршылык көрсөтө алдык. Мисалы, АКШда демократия өнүккөн болсо да, биздикиндей катуу каршылык болгон жок окшойт. Албетте, митингдер болду. Бирок биздин ресурстарыбыз алардыкынан 100 эсе аз болсо да, биз узак убакыт бою багынбай келебиз. Бул мага чоң үмүт берет. Эгер биз өз жолубуздан тайбай, сөз эркиндигин жана демократияны коргоону уланта берсек, түбү барып биз жеңебиз. Акыл эстүү күчтөр жеңишке жетет деп ишенем. Эми келгиле кийинки суроого өтөлү. Сиз үчүн жылдын адамы ким болду? Кыргызстанда же дүйнөлүк деңгээлде болобу, айырмасы жок. Жана эмне үчүн экенин түшүндүрө кетсеңиз. Болот, сөздү сизден баштайлычы. Сиз үчүн жылдын адамы ким? Такие вот здоровые силы, мы победим. Такая у меня надежда есть. Давайте обсудим теперь вот, кто для вас был человеком года. Можно назвать и в Кыргызстане, можно назвать и в мировом масштабе. И немного объясните, почему. Болот, скажите, пожалуйста, кто для вас человек года? Я бы не назвал. То есть очень боюсь кого-то обидеть или очень много людей, которые... Мен конкреттүү бирөөнүн атын атап, башкаларын капа кылып абайын деп турам. Бул наамга татыктуу адамдар өтө көп. Ошол эле басымга кабылып, СИЗОдо азыр түрмөдө отурган биздин кесиптештерибиз, укук коргоочулар. Бийлик аларды мыйзамсыз, өз билгенин кылып, каттуу куугунтук алганына карабай, алар сынган жок. Алар дагы деле багынбай чыдап келишет. Бийликтин азыркы кылып жаткан иштеринин мыйзамдуулукка эч кандай тиешеси жок. Ушундай караңгылык каптап турганда, караны ак, акты кара деп жабган айтып жатышканда, адамдык сапатын жоготпой, тайманбай, акты ак деп айтып жаткан адамдар. Менимче, мына ушулар накта жылдын баатырлары болууга татыктуу. Эч нерсеге карабай, Кыргызстанда мындай адамдар көп. И таких в Кыргызстане очень много, да? Несмотря на все. Дмитрий, а
Кого бы вы номинировали на такое звание? Если говорить в мировом масштабе, то последние 4 года это Зеленский. Дүйнөлүк деңгээлде алсак, акыркы 4 жылда жылдын адамы бул Зеленский. Анткени ал азыр кадимкидей от кечип, душмандын огуна көкүрөгүн тосуп турган өлкөнү башкарып жатат. Адам баласы мынчалык оор жүккө кантип чыдап жатканын мен элестете да албайм. Зеленский деле жөнөкөй эле адам да. Терс маанидеги жылдын адамы бул Трамп. Эмнеге экени түшүнүктүү. Ал эми Кыргызстанда жылдын адамы Нариман Тулеев. Бул киши баарын алдап, башын айлантканга жетишти. Азыр Ташиевди да алдап жүрөт. Көрөсүңөр, 3-чү кабатты да сүрдүрбөйт. Дагы эле өзүнүн оюндарын уланта берет. Негизи Кыргызстанда Тулеев менен бир катарда тура турган жылдын адамдары толтура. Биз муну көрүп жатабыз. Мен дайыма айтам, биздин жаңылыктар бул бүтпөгөн Санта-Барбара сериалындай. Анын ичинде да ар кандай каармандар бар. Мына ошолор бизди күтүүсүз жоруктар менен таң калтырып эч бүтпөйт. Телесериал «Санта-Барбара», да, если кто-то помнит, что это такое. Вот, в котором есть персонажи, и эти персонажи все время удивляют нас. Дмитрий, я прошу... Дмитрий, кечиресиз. Бул жооп кийинки суроого. Жылдын злодейи боюнча болду. Ошондуктан аны ошол жака эсептейбиз. Аня, эми сизге суроо. Сиз кимди жылдын адамы деп номинациялайт элиңиз? Кыргызстандабы же дүйнөдөбү? Айырмасы жок. Я, как оказалось, очень негативно мыслю. У меня даже в көрсө мен абдан эле негативдүү ойлонот экенмин. Жакшы нерсе болушу мүмкүн деп такыр ойлоп турмун. Менин башыма келген адамдардын баары минус белгиси менен. Дима айткандай, дүйнө үчүн минус белгиси менен жылдын адамы бул Трамп деп ойлойм. Ал эми Кыргызстанда мен үчүн минус белгиси менен жылдын адамы Камчыбек Ташиев. Мен быйыл аны чындап эле жылдын адамы деп айтат элем. Анткени мурдагы жылдары Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев тең эле бараткандай сезилчү. Ал эми быйыл Камчыбек Ташиев ачык эле алдыга чыгып кетти. Анын командасы пиар жагынан кыйла профессионалдуу иштеп жаткандай көрүнөт. с точки зрения пиара более профессионально. Понятно. Ну, раз вы два вопроса объединили, тогда я тоже сразу на два вопроса отвечу. Түшүнүктүү. Силер эки суроону бириктирип жибердиңер. Анда мен да дароо эки суроого жооп берейин. Жылдын адамы деп мен журналист Канышай Мамыркулованы атамакмын. Ал Кыргызстанда калып, бийликти сынга алган постторду жазууну уланткан. Ошол үчүн аны албетте кармап кетишти. Бир нече ай СИЗОдо отурду. Ал тургай камакта отургандыктан кызынын үйлөнүү тоюнда жылдырууга туура келди. Чындыкты айткандыгы үчүн ал мөөнөт алды. Бирок мага жакканы ал сынган жок. Баарына карабай, ал жеңүүчү болуп чыкты. Азыр пробацияда болсо да 6 жылдык мөөнөт берилгенине карабай. Бул чыдамкай, чыныгы журналист. Биз сыймыктана ала турган журналист. Дагы бир жылдын адамы деп мурдагы чакырылыштагы депутат Султанбай Айжигитовду айтат элем. Ал Тажикстан менен чек ара боюнча келишимди сындаган. Достук айылын өткөрүп берүү улуттук кызыкчылыкка туура келбейт деп шек санаган. Ошол үчүн аны депутаттык мандатынан ажыратышты. Кылмыш иши козголду. Ал тургай жубайы менен кошо сабалган. Мен үчүн ал жылдын символу. Эл тандаган өкүл. Аны ГКНБнын башчысы Ташиев эл алдында сындырууга аракет кылды. Ал эми жылдын злодейлери тууралуу айтсам, менде алардын үчөө бар. Путин, Трамп, Тулеев. Эми түшүндүрүп берейин. Путин коңшу мамлекетке каршы согуш ачканы үчүн. Ал согушту улантып жатат. 4-чү жыл болду. Көптөгөн адамдардын өмүрү кыйылып жатат. Баарын өзүнүн айтканындай кылгысы келип жатат. Трамп саясатты соодалашууга айланткандыгы үчүн. Ал жерде гуманизм да жок, эмпатия да жок. Мындан тышкары ал өзүнүн жеке культун активдүү куруп жатат. Ал эми Тулеев баарына туура айткандай, бишкектиктердин кызыкчылыгына түк да маани бербеген. Борбордун ортосун казып салды. Шаардын так ортосуна көрксүз, чоочун бизнес борборду тиктеп койду. Бул жерде Болот жылдын злодейи ким деп айтып үлгүрбөй калды окшойт. Болот, анда сизге тез эле ушундай суроо. Кого бы он назвал злодеем года? Вот, Болот, тогда вам быстренько такой вопрос. Ну, для меня злодей года – это Садыр Джапаров,
Мен үчүн жылдын терс каарманы Садыр Жапаров. Анын акылга сыйбаган саясат үчүн. Ал иш жүзүндө Кыргызстан жарандарынын кызыкчылыгын сатып кетти. Жана бул жылды Кытайдын экономикага, социалдык тармакка жана Кыргызстандагы дээрлик бардык тармактарга кирүү жылы кылды. Бул бизге сөзсүз кайтып келет. Азыр эле кош стандартты көрүп жатабыз. Өз өлкөбүздө жашап туруп, экинчи сорттогу адамдарга айланып калдык. Мындай болбош керек. Биринчи орунда дайыма ушул өлкөнүн жарандары туруш керек. Жылдын экинчи негативи, минус белгиси менен адам. Бул Ташиев, Тажикстан менен чек ара боюнча келишим үчүн. Ал Кыргызстан үчүн бир да чек араны, бир да талаштуу аймакты коргоп калган жок. Тескерисинче, талаштуу аймактардын ордуна Кыргызстанга таандык, такыр талашсыз жерлерди берип жиберди. Башкача айтканда, талаштуу жерлерди да алып калбай, үстүнө дагы биздики болгон талашсыз жерлерди өткөрүп берди. Мен үчүн бул өлкөгө карата жасалган чыккынчылык. Ну, по сути, для меня это было предательством страны. Друзья, вот за прошедший год... Достор, артта калган жылы куугунтукта жүргөн оор шарттарга карабай, биздин ар бир редакция ишин токтоткон жок. Ар бириңер көптөгөн кызыктуу жана маанилүү материалдарды жасадыңар. Өзүңөрдү редакцияңардын кайсы материалын же иликтөөсүн эң маанилүү жана кыргызстандыктар сөзсүз көрүшү керек деп эсептейсиңер? Болот, сөз сизде. На самом деле, очень сложно отвечать на такие вопросы, потому что... Чынында мындай суроого жооп берүү абдан кыйын. Анткени редакция таап чыккан ар бир иликтөө, ар бир маалымат жарыялангандан кийин сага таандык болбой калат. Ал документ менен далилденген маалымат элге тарап кетет. Аны калк өзү баалайт. Бул алардын түшүнүгүн канчалык өзгөрттү, коом үчүн канчалык пайдалуу болду. Муну эл чечет. Кээде иликтөөчү катары эбегейсиз күч жумшайсың, бирок ал күткөндөй резонанс жаратпай калышы мүмкүн. Ошондуктан өз ишиңди баалоо оор. Бирок менин билишимче, клооп менен биргелешкен иликтөөбүз көп нерсеге түрткү болду. Кыргызстанда болуп жаткан процесстерди түшүнүүгө жол ачты. Мен Мадина базары боюнча иликтөөнү айтып жатам. Биз ал жактагы бардык процесстер түбү барып, Садыр Жапаровдун үй бүлөсүнүн жана анын айланасындагылардын жеке кызыкчылыгына такаларын далилдеп бердик. Резонанс жагынан да, мааниси жагынан да, менимче бул жылдын эң маанилүү иликтөөсү болду. Я считаю, что это было наиболее важным расследованием этого года. Я с вами полностью согласна, Болот. Дмитрий, что бы вы отметили? Какой материал своей редакции вы бы отметили? Что должны обязательно посмотреть кыргызстанцы? Наша редакция, это редакция... Биздин редакция бул жаңылыктарга басым жасаган редакция. Мен үчүн быйылкы эң маанилүү жетишкендик биз кризистен чыгып, бир редакциянын жабылышынан кийин кайра жаңы редакция түптөп, аны мурдагыдан да мыкты жана кызыктуу кыла алганыбыз болду. Бул контекстте мен үчүн жылдын адамдары менин кызматкерлерим. Алар мекенинен, жакындарынан алыс, бөтөн жерде, оор шарттарда жүрүшсө да, эч нерсеге карабай иштеп жатышат. Басымга, бет маңдайыбыздан соккон катуу шамалга карабай, биз сакталып гана калбастан өнүгүп жатабыз. Материалдага келсек, биз боз бөлтөктү оосу боюнча чоң материал жасадык. Аны экскаваторлор менен талкалап жатышат. Бул баягы бийлик элди кантип алдап жатканы тууралуу маселе. Ал жерде корук түзүү боюнча президенттин жарлыгы, министрлер кабинетинин токтому чыккан. Өндүрүштөр жабылыш керек болчу. Бирок 2 жылдан кийин барсак, кыш заводдору менен карьерлердин саны 2-3 эсеге көбөйүп кетиптир. Президенттин жарлыгында, өкмөттүн токтомунда тебелеп тепсеп, түкүлүп коюшту. Эч ким көзөмөлдөгөн жок. Иликтөө чыккандан кийин деле баарына баары бир болуп калды. Бирок бул иликтөө жасоонун кереги жок дегенди билдирбейт. Жасаш керек, эл түшүнүшү керек. Ал ишканалардын баары Кытайдан келген инвесторлордук экенин айтканыбызда, элдин реакциясын, комментарийлерин көрдүм. Тилекке каршы, мыйзамга туура келбегендиктен, айрым комментарийлерди өчүрүүгө туура келди. Мен өчүрүп жаттым, бирок адамдардын ичинде эмне болуп жатканын жакшы түшүнүп турдум. Большим сожалением я их удалял, но я понимал, что творится в душе людей. Анна, пожалуйста, расскажите о ваших материалах.
Болот уже назвал один материал, это как раз Болот Мадина базары жөнүндө айтты. Биз андан тышкары келечек жана кара суу базарлары тууралуу да материал жасадык. Аудиториянын реакциясына караганда булар абдан ийгиликтүү болду. Эки тилде тең көп көрүлдү. Негизи мындай темаларга журналисттер анча маани бербей келгендей. Биз көбүнчө компаниялар менчикти бөлүштүрүү жөнүндө жазабыз. Базарлар бул дагы менчикти бөлүштүрүүнүн бир бөлүгү. Аларды тартып алып башка жакка көчүрүүнү каалап жатышат. Албетте базарлар майлуу, сүттүү жерлерде жайгашкан. Бирок мында менчиктен тышкары адамдардын жашоо турмушу бар. Адамдар базарда көп убактысын өткөрөт. Биз базарларды шаар сыртына көчүрүү тенденциясын байкадык. Менимче бул жарандардын өз алдынча уюшулуу мүмкүнчүлүгүнө байланыштуу. Базар бул тирүү организм. Адамдар бир мейкиндикте чогуу жүргөндө өз максаттарына жетүү үчүн бат уюша алышат. Биз муну ККМ маселесинде көрдүк. Соодагерлер ККМсиз иштөөнү сактап калышты. Базарларды көчүрүү менен бийлик эки коёнду бир ок менен аткысы келип жатат. Биринчиден майлуу жерди тартып алуу. Экинчиден жарандардын өзүн өзү уюштуруу мейкиндигин тарайтуу. Эгер базар шаардын четинде болсо, ал жакта каалаганча митинг кылсаң да эч ким байкабайт, эч нерсеге таасир этпейт. Ошондуктан бул өтө маанилүү тема деп ойлойм. вот. Поэтому, мне кажется, это очень важная тема, которую мы раскрыли. Да, как важно вы отметили. Сиз абдан маанилүү нерсени белгиледиңиз. Мен мурда бул тууралуу ойлоп турмун. Бирок чындыгында элдин уюшуп кетүүсүнөн коркуп жатышканы чоң коркунуч. Бул чындык. Мен өзүмдүн новые лица редакциямдын эки материалын белгилей кетейин. Биринчиси депортация аркылуу геноцид. Бул казактардын республика басылмасы менен биргеликте жасалган чоң долбоор. Анда совет маалында бүтүндөй элдердин зордук менен көчүрүлүшү тууралуу айтылат. Мисалы, 100 000 түрк месхеттин, 80 000 чечендин көчүрүлүшү. Советтер Союзу жамандыктын империясы болгонун далилдеген материал бул. Экинчиси баарыңар көрсөңөр дейм. Бул менин улуттук саясаттын өзгөчөлүктөрү долбоорумдун биз авторитаризмде жашап жатабыз деген чыгарылышы. Анда мен адам укуктарынын декларациясынын кайсы беренелери бузулганын фактылар менен санап бердим. Эми кезектеги суроо. Бири-бирибиздин ишибизди, башкача айтканда, бул жерде отургандардын эмгегин белгилеп өтсөк. Мен модератор катары биринчи баштасам. Мен Тандыр медианын экологиялык иликтөөсүн тоолор кулаганда деген материалды белгилейм. Боз бөлтөктөгү кырдаал тууралуу Дмитрий айтып өттү. Жүрөктү ооруткан, азыркы бийликтин чыныгы жүзүн ачкан материал. Жана Темиров Лайф менен Клооптун биргелешкен долбоорлорун белгилейм. Биринчиси Ташиев Көлбаевдин алтынын ыйгарып алды. Бул материал кустуризациянын чыныгы максатын, кимдин кызыкчылыгы үчүн болуп жатканын ачып берди. Анан Барселона академиясы жана Садыр аренанын курулушу тууралуу иликтөөлөр мени таң калтырды. Футболду шылтоолоп салыктан бошотуп, бүтүндөй турак жай комплекстерин куруп жатышканы бул таза 100% коррупция. Муну баары көрүш керек. Болот, сиз кесиптештерден кимдин ишин белгилейт элеңиз? Болот, а что бы вы отметили у коллег? Какую работу? Я бы в целом отметил то, что в отличие... Мен жалпысынан биздин мүмкүнчүлүгүбүздү, Кыргызстанда жүргөн медиалар жасай албаган нерсени ачык айтып жатканыбызды белгилегим келет. Баарыңардын биринчи кезекте Клооптун, Тандыр медианын жана сиздин эмгегиңерди баалайм. Силер бир дагы сот отурумун, бир дагы куугунтукту же камоону калтырбай чагылдырып жатасыңар. Быйылкы Канышай Мамыркулованын, Рита Карасартованын камалышын ийне жибине чейин көрсөтүп, бул иштердин мыйзамсыз экенин, бийликтин эч кандай принципи жоктугун, адам укуктары менен сөз эркиндигин нагыче тебелеп жатканын ашкерледиңер. Чындыгында бул кадимки бандитизм. Өздөрүнө жакпаган, өздөрү каалабаган пикирлерди жок кылуу үчүн кызмат абалынан пайдаланып, бандиттик, керек болсо террористтик ыкмаларды колдонуп жатышат. Ушул мыйзамсыздыкты эч коркпостон, ачык жана түз көрсөтүп жатканыңар эбегейсиз зор эмгек. Менимче, азыркы тапта биздин медиа жасап жаткан эң маанилүү иш дал ушул. Делает наша медиа, да? Спасибо. Дмитрий, что вы скажете? Да, я хотел бы... уже были Ооба, названы- мен буга чейин айтылган маанилүү иликтөөлөргө кошулам. Бирок мен сиздердин редакциялар көтөргөн айрым тенденцияларды баса белгилегим келет. Мага өзгөчө Клооптун Кыргызстандагы майнинг фермалар боюнча жасаган иши каттуу таасир этти. Бизге алар жабылды деп айтышат. Көрсө иштеп эле жатышыптыр. Анан өчүрүп жатабыз деп көрсөтүшөт. Бирок биз ишенбей калдык.
Энергетикалык кризис дал ушул майнинг менен байланыштуу экени, жөнөкөй элге жарыкты чектеп, өздөрү майнингден миллиондогон акча жасап жатканы, бул элди шылдыңдоо. Дагы бир маанилүү нерсе, Клооптун мамлекеттик ипотекалык компания жана курулуш бумунун кесепеттери тууралуу иши. Эл мамлекеттик каналдардын пропагандасын алданып, бул курулуштарга сүйүнбөшү керек. Анын кесепети өтө кайгылуу. Биз аны азыр эле коркунучтуу тыгындардан, каптаганыштан көрүп жатабыз. Мунун баары ошол көзөмөлсүз курулуш бумуна байланыштуу. Ал эми болоттун иштеринен мага Jet Files долбоору абдан жагат. Биздин өлкө жетекчилеринин кымбат учактар менен ары-бери учканын, Илон, Шор сыяктуу коноктордун жашыруун келип, Ысык көлдө кандайдыр бир маселелерди талкуулап жатканын көзөмөлдөгөнү сонун. Мамлекеттик каналдар бул бейрасмий сапарлар тууралуу эч нерсе айтпайт. Бирок Болот Темиров Кыргызстандын асманын көзөмөлдөп тургандыктан, биз бул жашыруун жолугушуулар чындыгында болуп жатканын билип турабыз. Мен ишенем, ал жактагы маселелер кыргыз элинин жыргалчылыгы үчүн эмес, башка кызыкчылыктар үчүн чечилип жатат. Лейланын улуттук саясаттын өзгөчөлүктөрү долбоору да абдан керек. Бул накта контрпропаганда. Элге Алатоо 24, Регион ТВ же башка каналдар айткандай эмес, чындыгында эмне болуп жатканын түшүндүрүп берүү өтө маанилүү. Бийликтин кылганы менен айтканы эки башка экенин факты менен далилдеп берүү. Азыркы тапта бардык редакциялар үчүн эң маанилүү иш. И в этом отношении, я думаю, работа всех редакций очень важна. Спасибо. Аня, вам слово. Ну, я тоже хотела отметить JetFile. Мен дагы Болоттун Jet Files долбоорун белгилейин келет. Бул чындап эле мыкты. Жана алтынга байланыштуу материалдарды айткым келет. Эмнегедир Кыргызстанда алтын жөнүндө аз сүйлөшөт. Негизи бул тууралуу көбүрөөк айтылышы керек. Сиздердин тарыхка, саясаттын тарыхына кайрылганыңыздар мага абдан жагат. Айрыкча Бакиев тууралуу материал катуу резонанс жаратты. Ал тургай президент да ошол боюнча реакция кылды окшойт. Бул эмнеси менен маанилүү? Жаштар көп нерсени билбейт. Акаев менен Бакиевдин заманы эмнеси менен жаман болгонун дайыма эскертип туруу керек. Анткени жаңы муун алардын убагында жашаган эмес. Ошондуктан муну кайталап туруу зарыл. Анан албетте Апрель каналы жөнүндө айткым келет. Мага Не новости долбоору абдан жакчу. Журналисттер жөн гана кабар айтпастан, өз оюн айтып, тамашалашып, жандуу болгон мындай форматты жоготуп алганыбызга аябай өкүнөм. Тилекке каршы бийлик дал ушул жандуулукту, сынчыл ой жүгүртүүнү жана анализди биротоло жок кылгысы келип жатат. Наши власти, они хотят просто убить. Понятно. Спасибо большое. Түшүнүктүү, чоң рахмат. Мен кийинки суроого өтүүнү сунуштайм. 4-жыл катары менен Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров жыйынтыктоочу маалымат жыйындарын өткөрүүдөн качып келет. Бирок анын ордуна Камчыбек Ташиев бизди өзүнүн ачылыштары менен кубандырып жатат. Мен эсептеп көрсөм, ал кеминде бир нече ири маалымат жыйынын өткөрдү. Андан сырткары ар кандай чогулуштарда маанилүү билдирүүлөрдү жасап, анысы бүтүндөй маалымат каражаттарына тарап кетип жатат. Сиздин оюңузча, эмне үчүн мындай болуп жатат? Ташиев биринчи орунга көз артып, ушундай жол менен өзүн пиар кылып жатат деп айтууга болобу? Болот, сөз сизде. Ну, я даже больше скажу. Мен ашыгыраак айтайын. Менин булактарым боюнча өз учурунда бийликти басып алган бул эки лидердин ортосунда азыр олуттуу жаңжал бар. Экөөнүн тең амбициясы күч. Бири президенттигин уланткысы келет, экинчиси президент болгусу келет. Менин билишимче, Ташиев президенттик шайлоого активдүү даярданып жатат. Мурда кучакташып сүрөткө түшүп, элди алдаганына карабай, азыр ортодогу күрөш тамаша эмес. Да, это будет нешуточная борьба между ними. Понятно. Дмитрий, ваше мнение? Я продолжу слова Болота Темирова. Мен Болоттун сөзүн улайын. Экидөө кармашса, ортодо кара чымын кырылат деген макал бар эмеспи? Бул эки башчынын тиреши жакшылык алып келбейт. Тескерисинче, абдан оор жана кайгылуу болот. Мындан кадимки эле эл жабыркайт. Жалпылап айтканда, азыркы бийлик системасы нормалдуу эмес. Анткени ал конституцияга да, дүйнөлүк стандарттарга да туура келбейт. Бул система кырдаалга жараша түзүлүп калган жана дагы деле мыйзам менен эмес,
көчө тили менен айтканда понятие менен иштеп жатат. Ошондуктан мындан жакшылык күтүү кыйын. По понятиям, как иногда говорят. Поэтому хорошего в этом совершенно мало. Аня, что вы скажете? По поводу пресс-конференции хочу сказать, что... Маалымат жыйыны боюнча айтсам, менимче Садыр Жапаров өзүнө ушундай стратегияны тандап алды. Ал эл менен өзүнө ыңгайлуу жерде гана сүйлөшөт. Мисалы, курултайды түздү. Бул Путиндин түз байланышына абдан окшош. Ал жерде суроолор модератордун элегинен өтүп, даярдалып берилет. Жапаров өзү менен элдин ортосунда бир ортомчу же тосмо болушун каалайт. Ал эми Ташиев элге алда канча жакын. Ал элдин нааразылыгын жакшы сезет жана ошол маанай менен абдан чебер ойнойт. Менимче, ал шайлоого даярданып жатабы же жокпу, маанилүү эмес. Понятие менен алсак да, факты жүзүндө алсак да, ал Кыргызстанда эбак эле биринчи номер болуп калды. Элдин көйгөйлүү кайрылууларынын баары биринчи кезекте Камчыбек Кыдыршаевичке жолдонуп жатат. Эмне үчүн? Анткени баардык маселени жалгыз ошол киши чечип жаткандай сезилет. Ал күч органдарын эле эмес, жалпы эле баардык иштерди, керек болсо үй бүлөлүк жаңжалдарды да тескеп жатат. Түлеев менен болгон окуяны да көрдүк. Ал баардык жерде бар. Ошондуктан мага ал эбак эле жеңип чыккандай сезилет. Мне кажется, что он уже как будто бы победил. Да, я с вами тоже полностью... Ооба, сизге толугу менен кошулам. Ташиев... Ой, кечиресиз. Артында декорация кулап кетти окшойт. Мейли, эч нерсе эмес, уланта берейин. Мен айтайын дегеним, Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин ортосунда атаандаштык болору шексиз. Бирок дагы бир кызыктуу жагдай бар. Чоң сахнага алардын уулдары да чыга башташат. Анткени экөөнүн тең амбициясы, күч уулдары бар. Бул келечекте абдан кызыктуу саясий интрига болот. Эми суроолорубузду уланталы. Элестетип көрүңүз. Эгер сиз азыр Кыргызстанда болуп, жыйынтыктоочу маалымат жыйынына катышып калсаңыз, Садыр Жапаровго жана Ташиевке кандай суроо берет элеңиз? Болот, сизден баштайлы. Болот. Ну, я обоим бы задал... Мен аларга жооп берүүгө даяр эмес суроолорду бермекмин. Ошол суроолорго жооп берип калуудан коркуп, негизи Садыр Жапаров маалымат жыйынын өткөрбөй койду. Бул түздөн-түз иликтөөлөргө тиешелүү суроолор. Эмне үчүн кустуризациянын жана кылмыштуулук менен күрөштүн пайдасын алардын жеңелери, жакындары көрүп жатат. Мисалы, Садыр Жапаровдун бир тууганы Сабырдын аялы Бурул Кыштобаева. Эмне үчүн Ташиевдин 15 жылдан берги досу кем байлыктарга ээ болуп жатат? Жообу айдан ачык. Документтердин баары колубузда турат. Алар жөн гана бизди экстремист деп жамандай беришет. Бирок бетме-бет келгенде документти көрсөтүп туруп сурамакпыз. Мына факты. Жер тилкеси Ала Тоо Гидрого өттү. Анын ээлери Садыр Жапаровдун досу Арзбек Бурханов жана жеңеси Бурул Кыштобаева. Буга эмне дешет? Эсиңиздердеби? Акыркы жыйында жубайым Махабат президенттен кудаңыздын кызы тендерди утуп алыптыр деп сураганда, Садыр Жапаров жооптон качып, эл чуручу кылган үчүн аны жумуштан алдык деп кутулган. Бирок далилденген коррупция фактысын мойнуна алган эмес. Мындай суроолор абдан көп. Алар бизди укуктук негизден ажыратып салышты. Садыр Жапаров бизди журналист эмессиңер, жаран эмессиңер деп оозубузду жапкысы келет. Мени жаран эмес деп чыгарышты. Бирок мен туулган жерим боюнча да, бардык документтерим боюнча да биринчи кезекте Кыргызстандын жаранымын. Алар менин суроо берүүгө укугум жок экенин шылтоо кылып жатышат. Чындыгында алар жөн гана ушул суроолордон коркуп жатышат. Он не имеет права задавать вопросы, потому что они боятся этих вопросов и не хотят на них отвечать. Я согласна. Угу. Дмитрий, какие вопросы вы бы задали? Ну, меня вот сегодня интересует вопрос, например, почему... Мени бүгүн ушул суроо катуу кызыктырат. Эмне үчүн Садыр Жапаров өзүнүн түрмөдөгү тажрыйбасын башкаларга тануулайт? Ал, мен унчукпай чыдагам, демек башкаларды камалып, унчукпай отурушу керек деген мааниде айтып жатат. Кыргыз Республикасынын кайсы мыйзамында ушинтип жазылыптыр. Христиан дининде машаяк чыдаган, бизге да чыдагыла деген сөз бар. Бирок биз мусулман өлкөбүздө бул логикага сыйбайт. Экинчи суроом Камчыбек Ташиевке. Кайсы мыйзамдын негизинде Улуттук коопсуздук комитети Кыргызстандагы бардык, эч бир өзгөчөлүгү жок, бардык процесстерге кийлигишип, көзөмөлдөөгө укуктуу. Мисалы, ЦУМ маселесин алалы. Ал кандай ыйгарым укуктун негизинде ал жака барып, Түлеевке 3-кабатты алып сал деп буйрук берет.
Эмне үчүн муну менен мэрия же Бишкек башкы архитектурасы алектенбейт? Эгер чындап мыйзам бузуу болсо, ГКНБ өз ыйгарым укугунун чегинде кылмыш ишин козгоп, кызмат абалынан аша чабуу фактысы боюнча тергөө жүргүзүшү керек эле да. Жөн эле барып алып буйрук бергенге кандай укугу бар? Превышение каких-то полномочий согласно законодательству. Спасибо за ваши вопросы. Анна, какие вы вопросы задали бы? Меня, конечно, интересуют все вопросы, которые связаны с деньгами. Менин суроолорумдун баары акчага байланыштуу. Биринчиден, эл тышкы карызы төлөө үчүн чогулткан акча кайда кетти? 2023-жылы ал жакта 30 миллиондой бар болчу. Кийин эле ал жөнүндө сүйлөбөй калышты. Экинчиден, кустуризациядан түшкөн акча кайда кетти? Ташиев ал жакта укмуштуудай миллиарддаган сумма бар деп айткан. Канча деди эле? 100 миллиардбы? Мына ошол акчага биз баарыбыз эч кабатырсыз дүйнөдөгү эң бактылуу эл болуп жашашыбыз керек эле го. Үчүнчүдөн, мени чек ара маселеси кызыктырат. Мен Камчыбек Кыдыршаевичтен документтерди ачыкка чыгаруусун сурамакмын. Анткени биз чындыгында эмне болгонун, ал жерде кандай иштер жүргөнүн так билишибиз керек. Тилекке каршы, азыр анын куру сөзүнө ишенүүгө мүмкүн эмес. Мени кызыктырган ушулар. Ал эми эмне үчүн мындай болуп жатат деген суроого жооп түшүнүктүү эле. Бул эки саясатчы тең. Ким чечкиндүү жана бетбак болсо, ошол жеңет деген принцип менен иштеп, бийлигин бекемдөө үчүн бардык ыкмаларды колдонуп жатышат. Свою власть укрепить, да? Спасибо за ваши вопросы. Я бы задала... Суроолоруңарга рахмат. Мен Садыр Жапаровго өтө жөнөкөй суроо бермекмин. Анткени ага олуттуу суроо берүүнүн кажети жок деп ойлойм. Мисалы, эмне үчүн сиз жана үй бүлөңүз эс алуу үчүн Кыргызстанды эмес, Куршавел менен Италияны тандайсыздар? Ал эми Ташиевке бүгүнкү күндүн эң актуалдуу суроосун узатмакмын. Эмне үчүн Freedom for Eurasia уюмунун ГКНБдагы кыйноочу жайлар, тагыраагы пыточнаялар тууралуу иликтөөсүнө жооп бербей жатасыз? Андай жайлар чын эле барбы? Эгер жок болсо, журналисттер менен блогерлерге атайын пресс-тур уюштуруп, имараттын ар бир сантиметрин көрсөтүп, ал жакта кыйноочу жай жок экенин өз көзүбүз менен көрүүгө мүмкүнчүлүк бере аласызбы? Эми бүгүнкү жолугушуубузду жыйынтыктап жатып, акыркы суроону бергим келет. Биздин, тагыраагы бозгунда жүргөн журналисттердин жасап жаткан ишине кандай баа бересиздер? Бул иштин кимдир бирөөгө кереги барбы? Жана Кыргызстанда сөз эркиндиги сакталып калышы үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Болот, сөз сизде. Сохранилась в Кыргызстане. Что вы скажете, Болот? Одним из аргументов, когда Freedom House жана башка уюмдар сөз эркиндигине рейтинг чыгарганда, эң негизги аргумент катары көз карандысыз медианын бар жогуна карашат. Алар кандай абалда болбосун, сакталып калышы керек. Кыргызстанда сөз эркиндиги болушу үчүн биз жөн гана сакталып калышыбыз керек. 4 редакциябы, 5пи же 10бу, бизди физикалык жактан жок кылууга аракет кылып жаткан шарттарга карабай, биз жок болуп кетпей, аман калышыбыз зарыл. Бирок мен Садыр Жапаров менен Ташиевдин тарапташтарын доконцашниктер деп атагандарына түшүнбөйм. Анткени алар эч качан акырына чейин тургандар болгон эмес. Алар кече Матраимовдон Жээнбековго, Атамбаевден дагы бирөөгө секирип жүргөн туруксуз адамдар. Эки дос башкарган ушул тарыхый мезгил көрсөткөндөй, чыныгы доконцашниктер бул биз, журналисттербиз. Анткени бизди физикалык жактан жок кылууга, түрмөгө камоого, куугунтуктоого карабай, биз до конца акырына чейин туруп, ишибизди улантып жатабыз. Бул сөз эркиндигинин негизи. Анткени бүгүнкү күндө элдин көйгөйлөрүн, элдин пикирин чагылдырган жалгыз ретранслятор бизбиз. Мен Москвага депортация болгондо, атайын кызматтардын провокациясынан коркуп, эч ким менен деле жолукпай жүргөм. Бирок көчө шыпырган мекендештер менен кокустан жолугуп калганым эсимде. Алар мага биз силерди көрөбүз, анткени биз коркуп айта албаган сөздү силер айтып жатасыңар дешти. Эл ичиндеги бугуп жаткан, айта албай жаткан сөздөрдү биз айтып жатабыз. Азыр жөнөкөй адам сүйлөсө, аны камап салышат, эч ким билбей да калат. Керек болсо булактарыбыз бар туруп, биз деле бардык камоолорду каттай албай калып жатабыз. Эл коркунучтуу бийлик машинасы менен жекеме-жеке калып жатат. Эгер журналисттерди аябай тебелеп жатышса, жөнөкөй элди бийлик такыр эле аябайт. Ошондуктан сөз эркиндиги болушу үчүн биз, журналисттер, ошол эле доконцашниктер бойдон калышыбыз керек. Чтобы была свобода слова, мы должны стать, как были доконцашниками, так и остаться доконцашниками. Спасибо за новое звание. Мы теперь с вами будем доконцашники, делать будем до конца шоу. Дмитрий, что вы скажете?
Для меня самая главная мотивация — это Мен үчүн эң негизги мотивация бул биздин күнүмдүк чыгарылыштарга жазылган комментарийлер. Элдин жазганын, бизге ыраазычылык билдиргенин окуп, кадимкидей күч алам. Бул мен үчүн эң башкы түрткү. Биз көрүүлөрдүн санын карайбыз, бирок тилекке каршы акыркы убакта комментарийлердин саны азайып баратат. Менимче мунун себеби адамдар коркуп калышты. Өз оюн ачык айтуудан чочулап жатышат. Ага карабай, биз аудиториябыз менен байланышып, биз силерге керекпизби? Биз маанилүүбүзбү? Жок дегенде бир белги берип койгулачы, деп суранабыз. Кудай жалгап, азырынча андай белгилерди, колдоолорду аудиториядан көп эле алып жатабыз. Бизди иштөөгө түткөн эң негизги күч дал ушул. Это, конечно, самый основной наш мотив работать. Понятно, спасибо. Анна, что вы скажете? Ох, я так не люблю слово «должны». Чынын айтсам, мен милдеттүүбүз деген сөздөрдү анча жактырбайм. Бирок жалпылап айтканда бизге биригүү, консолидация жетишпей жатат. Биз жок дегенде маселелерди талкуулоо үчүн биригип жатканыбызга кубанычтамын. Биригүү эл же бейөкмөт уюмдар каалабаганы үчүн гана болбой жаткан жери жок. Биз көрүп турабыз, бийлик элдин биригүүсүнө жол бербөө үчүн колунан келгендин баарын жасап жатат. Алар адамдардын ортосундагы баардык байланыштарды үзүүгө аракет кылууда. Мисалы, биздин балдар камалганда ушундай болду. УКМК эркиндикте жүргөндөргө бир гана ойду сиңирүүгө аракет кылды. Клоопто иштеп жаткандар менен эч кандай байланышпагыла, аларга эч нерсе айтпагыла, бири-бириңер менен сүйлөшпөгүлө дешти. Ал эми камалып чыккандарга, эгер баарлаша турган болсоңор, дароо кайра камайбыз деп ачык эле айтышкан. Мунун баары жамаатта, коомдо чоң ишенбөөчүлүктү жаратат. Ким досуң, ким душманың экенин билбей каласың. УКМК өлкө боюнча дал ушул байланыштарды үзүү, адамдарды бөлүп жаруу, коомдун бүтүндүгүн ыдыратуу үчүн иштеп жатат. Сөз эркиндиги сакталышы үчүн, деги эле өз пикирибизди айтуу мүмкүнчүлүгү болушу үчүн, адамдар жок дегенде үй бүлө деңгээлинде биригүүнү улантышы керек. Байкасаңар, алар үй бүлөлүк мааракелерди, үй бүлөлүк курултайларды да көзөмөлдөгүсү келип жатат. Мунун баары адамдар конструктивдүү болобу же деструктивдүү болобу? Айтор кандайдыр бир иш үчүн биригип кетпесин деген максатта жасалууда. Эң негизги максаты байланышты үзүү. Ошондуктан биз үчүн ошол байланыштарды сактап калуу, калыбына келтирүү, бизге карата терс көз караштагылар менен да, комментаторлор, көрүүчүлөр менен да диалог курууга аракет кылуу өтө маанилүү. Эгер биз биригүүгө аракет кылсак, көп нерсени жеңүү жеңил болот. Түшүнөм, бул романтикалуу идеядай сезилиши мүмкүн. Жашоодо баары татаал. Бирок дүйнө жүзүндөгү консерваторлорду карасаңыз, аларда биригүү жакшы окшошот. Мисалы, алар талапкер жакса жакпаса да, партиясы үчүн баары бир кишидей добуш беришет. Мына ушул консолидациянын эң сонун үлгүсү. Менимче, либералдар да ушундай деңгээлде биригүүнү жана уюшулууну ойлонушу керек. О таком уровне консолидации и организации. Друзья, я хочу также высказаться. Достор, мен дагы өз оюмду айта кетейин. Мен өз миссиямды Кыргызстандагы сөз эркиндиги үчүн күрөштү улантуу деп билем. Анткени мен журналист катары 90 жылдардын башында Союз урап, Кыргызстанда көз карандысыз журналистика жаңы түптөлүп жаткан кезде калыптангам. Ошондуктан мени демократиянын акыркы романтиги деп коркпой эле атаса болот. Сөзүмдү Борис Гребенщиковдун саптары менен уларым келет. Мен өз ордумда турам. Посту өткөрүп бере турган эч кимим жок. Башкача айтканда, Кыргызстанда сөз эркиндиги толук орномоюнча мен ишимди уланта берем. Албетте, мени катталуучулардын жана көрүүчүлөрдүн колдоо сөздөрү аябай шыктандырат. Эми жыйынтыгында ар бириңер кыргызстандыктарга өзүңөрдүн каалоо тилегиңерди айтып өтсөңөр. Болот, вам слово. Последние годы и вообще кыргызский народ Акыркы жылдары жана жалпы эле тарыхта кыргыз эли башка элдер жүздөгөн жылдар бою башынан өткөргөн окуяларды өтө кыска, сыгылган мөөнөттө башынан кечирди. Албетте, кайсы бир жерден коркуу сезими болот, дагы бир нерсе болот. Бирок биз кыйынчылыктарды жеңгенде, мындай шартта аман калып, өз укугубузду коргогонду үйрөндүк. Жаңы жылда мен коомубузга, кыргыз коомчулугуна жаңы жетишкендиктерди жана бардык кыйынчылыктарга карабай, өз жолун табышын каалайм. 2010 жылкы окуялардан кийин мага психолог керек десем, бир кесиптешим бүтүндөй калкка психолог керек деп айткан эле. Биз баарыбыз коомдун бир бөлүгүбүз. Өлкөбүзгө кандай мамиле кылбайлы, башына түшкөнүн чогуу көтөрөбүз.
биздин кошуналар Өзбекстан, Казакстан, Тажикстанга салыштырмалуу биздин улут катары, эл катары, жаран катары калыптануу тажрыйбабыз бөлөк. Азыр өлкөгө төнгөн коркунучтарды баарыбыз абдан оор кабыл алып жатабыз. Бирок биргелешкен күч менен өз жолубузду табабыз деп үмүттөнөм. Азыр саясий вакуум пайда болду. Биз журналисттер барбыз, күрөшүп жатабыз. Бирок элди жаңы ийгиликтерге жетелеп, бириктире турган жаңы муундагы саясатчылар жок болуп жатат. Эл альтернатива күтүп чарчады. Кимдир бирөөлөр манас келет деп күтүшөт. Бирок маңызында биз реалдуу альтернативаны күтүп зарыктык. Мен ишенем, бул вакуум көпкө сөгүлбайт. Бизде демилгени колго алып, токтогула, бандиттик түшүнүк, криминал, бул бизге жат. Биз цивилизациялуу дүйнө менен тең болушубуз керек деп айта турган бир нече жаңы муун өсүп келе жатат. Биз өнүккөн өлкөлөр 100 жыл мурун басып өткөн тартып алам, басып алам, тонойм деген жапайы, жарым криминалдык жолдон чыгышыбыз керек. Бул өтмүштүн калдыктары. Ар бир революциядан кийин биз кайра эле ушул нерсеге, болгондо дагы коркунучтуу ыкмаларына кайтып келип жатабыз. Ал эми Садыр Жапаров, Ташиев, булар жеке кызыкчылыгы үчүн уурдап тоногонго, жок кылууга даяр. Алкы бузук эски саясатчылардын плеядасы. Мен кыргыз элине, өз элиме ишенем, жана жакында бизге таптакыр башка альтернативаны сунуштай турган жаштардын жаңы мууну келерине бөркүмдөй ишенем. Предоставит нам совершенно другую альтернативу. Спасибо, Болот, за ваше мнение. Дмитрий, какое пожелание вы скажете кыргызстанцам? Я присоединяюсь к словам Болота. Мен Болоттун сөзүнө толук кошулам. Жана бир нерсени кошумчалагым келет. Менин байкоомдо, Кыргызстандын активдүү коомчулугу, дегеле элибиз, бийликтин жардамы менен эмес, тескерисинче, бийликтин кылыктарына карабай жашаганга көнүп бүткөн. Биздин эл ар кандай шартка ыңгайлашып, жашоонун жолун таап кеткенди мыкты билет. Бийликтин кескү эместигинен, сабатсыздыгынан же кылмыштуулугунан келип чыккан кыйынчылыктарды жана көйгөйлөрдү жеңип жашап келет. Мен кыргызстандыктарга дал ушул сапатты сактап калууну, аны дагы да күчөтүп, бийликтин эмне кылганына карабастан өнүгүп өсүүнү уланта беришиңерди каалайм. Совершенствовать и продолжать жить, и развиваться вопреки тому, что делают власти. Спасибо. Анна, что вы пожелаете? Мне казалось всегда, что Мага ар дайым кыргызстандыктарда акыйкаттык сезими өтө курч, өзгөчө күчтүү өнүккөндөй сезилчү. Биздин кыска тарыхыбыздагы көптөгөн окуялар муну далилдеди. Азыр болсо, мен түшүнөм, өзүм деле сезип жатам. 3 жолу бийликти алмаштырдык, бирок андан эч кандай жакшы жыйынтык чыкпагандай сезим бар. Эл чарчады, үмүт үзүлдү. Эмне кылыш керек деген суроолор көп. Көп нерсени көзөмөлдөй албай жатканыбыздан улам, эмоцияга алдырып, акыл эстүү пландарды түзүүгө күчүбүз жетпей жатат. Бирок мен кыргызстандыктар ошол курч, керек болсо оорутуучу акыйкаттык сезимин жоготпосо экен дейм. Коомубуз сакайып, өз жолун өзү тандаш керек. Кимдир бирөө келип, мага ушундай жагат, ошондуктан ушул жол менен гана кетебиз деп буйрук бербеш керек. Мен биздин элдин Россиядагыдай болуп калышын каалабайм. Ал жакта адамдар ар бир кыйынчылыкка, ар бир чектөөгө, эми бизде ушундай болуп калды, айла жок деп көнүп беришет. Мен кыргызстандыктардын эми бизде ушундай деп моюн сунушун каалабайм. Биз укугубуз үчүн күрөшүшүбүз керек. Мен азыр революция же митинг жөнүндө айткан жокмун. Мен жөнөкөй нерсени айтып жатам. Бийлик бар. Биз аларга айлык төлөйбүз. Депутаттарга да, президентке да айлыкты биздин салыктардан төлөп жатышат. Демек, биз алардан талап кылууга укугубуз бар. Ар бир жаран салык кызматына барганда өзүнө туура мамилени талап кылыш керек. Милицияга кайрылганда куугунтук эмес, жардам алыш керек. Албетте, болгон ишке өзүбүз күнөөлүүбүз деп айткым келбейт. Жок, андай эмес. Биз бийлик тарабынан жасалган үрөй учурган зомбулукка туш болдук. Бирок ошого карабай, активдүү жарандык позицияны сактап калуу азыр аба менен суудай зарыл. какую-то активную позицию тоже важно занимать. Мне кажется, это важно. Спасибо. И в заключение... Жыйынтыктап жатып, мен баардык кыргызстандыктарга сабырдуулук, акылмандык жана адилеттүүлүк каалайм. Ал эми бизге достор, тезирээк мекенибизге кайтып баруу насип этсин. Баарыңарды каналдарыбызга жазылып, Patreon аркылуу колдоого чакырам. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. И с наступающим Новым годом!